Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ышкыбыздары. Кезекте чебер калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин «Жер албагыр» уламышынын негизинде жазылган ырсаптары. Алагөз аттуу адам чыккан экен айтылуу нарындын кең калаасынан. Үркүндөн көп жыл мурда болсо дагы тагдыры алач көздүн тынчтык бербей, ой толгоом көкүрөктү жарып чыкты. Жакшылык кылуу деген болгон эмес, бузуку кара ниет бул адамда. Көз жумуп жер албагыр атка конду. Күнүмдүк конок болгон бул жалганда. Ошентип алда өттү бу дүйнөдөн, акыры ичер суусу түгөнгөндө. Кандайдыр жакшы салт бар кыргызымда, жаманды жакшы дейчү өлгөнүндө. Себеби өлүк сыйлоо мусулмандын адамдык эң негизги ыйык парзы. Чиркин-ай, жай бербеди шумдугуңгур, жерине өз койнунан эки чарчы. Көр касса бака жылаан таштар чыгып, өлүктү жашыра албай айла кетти. Жакасын карманышат карыялар, айтышып тирукмуштуу аркыл кепти. Акыры көптүн иши көл дегендей, сөөктү эптеп кара жерге жашырышты. Эртеси тирукмуштай кабар угуп, бүт түрбөп көрүстөнгө шашылышты. Ой тобо, өлүктү жер кабыл албай, 4 кадам жерге бүркүп ийген экен. Адамзат убактылуу мейман болгон жалганда мындай шумдук болду бекен? Жана да көмүп кетсе, эртесинде кара жер кайра өлүгүн бүркүп таштайт. Ошондо ак сакалдуу бир карыя мазмуну төмөнкүдөй сөзүн баштайт. Уккула, калайык журт айтарым бу. Мал союп, ача жолго көр казгыла. Жерене мына ошондо кабыл алат, эмесе 3-чү рет жашыргыла. Деп кары сойгон малга бата берди, багыштап каргыш тийген ал маркумга. Ошондон жер албагыр калган шекил, айтылып эл оозунда муундан муунга. Сиздер чебер калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин ырсаптарына тизген «Жер албагыр» уламышынын негизинде жазылган чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.